Жаштарга өтө жакшы кеңеш. 18-десин, 20-дасың, 25-десин, жаш жигитсин, колуңда белиңде күчүң бар. Бүгүн сени сүйбөгөн кызга, сен сүйүп калып анын артынан чуркап жүргөн болсоң, мешка гүлүн, подаркасын берип, апаңды алып кирбеген жерлерге алып кирип, кафелерге алып кирип, апаңа бербеген айфондага берип, 1 тыйынга кымбат убактыңды анан дагы да бекер кылып кетирип, кызга убактыңды коротуп жаткан болсоң, артисттер чыгарып койгон кайгылуу музыкаларды сүйүү ушундай болот экен да деп, ата-энесинен да кечип кеткен кыздарды клибин көрүп алып, романтика ичинде, иллюзиянын ичинде жашап жүргөн болсоң, бул биринчиден эми билип кой. Эми экинчи этабы кандай болот? Күн келет, ошол сен ойноп күлүп жүргөн учуруңда башка досуң, бир таанышың, сени жашың тегерегиндеги бала өзүнүн үстүндө иштейт, аракет кылат, бизнес кылат, акчаны табат, сонун үйлөрдү кылат, бутка турат мындайча айтканда. Анан кудду мушу сен сүйгөн кызды келип ата-энесинен эле жолугуп, ак никесин алып, бактылуу кылып, мындай саякаттарды кылып берип, дүйнөгө, Дубайга, Европага ар жерлерди кездирип, мындай азыр эле сонун жерлерди кездирип, анан сен пешком эч нерсеге жетпей, күйүп, арманда баягы дагы эле армандуу музыкаларды угуп, акырын кетип жаткан учуруңда сенин алдыңдан жөнөкөй машинада эмес, Мерсте же 570те акырын келет. Тез эмес, бат эмес. 3-кө, 5ке салбайт, скорость атайын 1ге салып, акырын алдыңдан өтүп кетет. Ошол учурда мындай артың кызыйт, ошол учурда мындай жетет да саңачы. Сага ушул нерсе керекпи? Эми сен ойлойсуң, кыздарда күнөө деп. Жок, кызда күнөө жок. Бул жерде күнөө сенде болуп атпайбы? Ошол иллюзиянын ичинде жашап жаткан жигиттер, тумандын ичине кирип алган жигиттер чыккыла. Реал жашоого чыккыла. Жашоо ушундай. Өтө катуу аракет кыласың, кичине гана жыйынтык болот. Аллах ушундай жаратып койгон. Эмне кыласың? Айтайын дегеним, сүйүү келет. Сүйүү табылат. Сен бүгүн ишиңди кыл, аракетиңди кыл, тирилигиңди кыл. Ата-эне сен өмүрүн арнап койду го. Өмүрүн арнап койду, сенден жыйынтык күтүп отурат. Сен нени күтүп отурасың билбейт.